Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрүдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жолмон Шаршанбековдун тоюна арналган Көк Бөрү боюнча мелдеш кандай форматта жана качан өтөт, алдыда айтып беребиз. Ошондой эле Көк Бөрүнүн жаңы жылдызы Бексултан Абдикайлыулу тууралуу кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Өзүңүздөр жакшы билгендей, кыргызстандык балбан, дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону Жоломон Шаршанбеков жакында үйлөндү. Дал ушул балбаныбыздын тоюна арналган Көк Бөрү боюнча чоң мелдеш Буйруса Талас жергесинде Баласаруу айылында 5-6 октябрда өтөт. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Жоломондун тоюнда боло турган Көк Бөрүнүн эрежелери менен таанышып кетели. 5-октябрда эртең менен 9-да чучугулак тартылып, 10-до оюндар башталат. Алгачкы оюндар 15 мүнөттөн 2 таймга созулат. Ал эми финал 6-октябрда болуп, анда финалдык оюндар 15 мүнөттөн 3 тайм болот. Көк Бөрү боюнча мелдештер жыйынтыкталгандан кийин Аламан Улак орун алат. Улуттук курама командага жаңыдан кошулуп, Көк Бөрү боюнча Астанада өткөн көчмөндөр оюндарында чемпион болгон Бексултан Абдикайлыулу Халк деген каймынысы менен белгилүү. Эң кызыгы, Халк буга чейин райондор аралык же республикалык деңгээлдеги мелдештерде чемпион болгон эмес. Алгачкы алтын медалын ал дароо Казакстанда алгандыгын айтып берди. Мен биринчи эле андай чемпионат, район, клубтун сезимин татпай эле сразу сборныйдын сезимин татып атам. Дароо эле сборныйдан чемпион болгонго мүмкүнчүлүк болгон турбайбы? Сборныйдан чемпион болгон мүмкүнчүлүк. Негизи эле ушул оюндар кандай өттү? Ушул турнир көчмөндөрдүн алкагындагы эң эле чоң атаандашыңыздар ушул казак тарап болсо керек. Турнир жакшы өттү, өзүбүздүн кыргыз туугандар аттарды алып келип, өзүбүздүн федерация өткөрдү. Жакшы оюлду оюн. Акырында кече бүгүн казактар менен беттештик, оюн жакшы болду. Казак тарап атаандаштар, оюн талаасы. Атаандаштар эми казак тарап кечеги командаларга караганда бир аз күчтүү экен. Бирок өзүбүздүн койгон тактикаларыбыз менен, агаларыбыздын защитасы менен салымдарды салып аттык, Кудайга шүгүр. Жекеме-жекеде оюн көрсөтүп аттың. Акбура кандай оюн көрсөттүңөр? Акбура жакшы оюн көрсөттү, кубулума толду мен. Жекеме-жекеде 1-2 жолу эле чыктым. Бул жолу позицияны өзгөртүп, чабуулга чыгып аттым. Чабуулда ийгиликтүү болду. Ийгиликтүү болду. Казак жергесине келгенибизге мынакей 2 жумадай болуп калды. Эмнеси менен ушул сапарың эмнеси менен эсте калды? Алгач эле келгенде. Алгач эле келгенде Казакстан өзүнүн суугу менен тосуп алды бизди. Ал жактан футболкачан келип, бул жакка келип, сразу куртка кийип алдык. Көнүш кыйын болду суукка дароо. Көнүш кыйын болду дароо. Анан улуттук курамга кийинки этап менен кирип калдың да. Негизи ошол учурга чейин баягы улуттук курам машыгууларды өтүп атканда дагы деле мындай үмүтүң үзүлбөй турдубу? Үмүт үзүлгөн жок, мен кийин калып күткөн, бирок өзүм сезип эле тургам, баары бир чакырат. Жүрөк алдаган жок. Жүрөк сезип турган, баары бир чакырат деп күтүп тургам өзүм. Ушул курам чакырылдым. Ушул курам сени менен чыгарын жүрөгүң сезген турбайбы? Сезген жүрөгүм.